Токенин башкы прокурору Өткүрбек Жамшитов өткөн бийлик учурундагы мыйзамсыз көрүнүштөргө жооп бербей кеткени кандай? Канчалаган коррупциялык иштер, рейдерлик баскынчылыктар, мамлекетти дээрлик талаптоого болгон аракеттер, саясий куугунтуктар деги койчу санай берси Сооронбай Жээнбековдун 3 жылдык бийлиги Кыргызстанды чылаага тыккандай эле образдуу көрүнүштү жаратты. Дал ушул кездерде Өткүрбек Жамшитов ыпластыктарды көрмөксөнгө салып, бул тыйып отуруптур. Башкы прокуратура мыйзамдуулукту көзөмөлдөп, коррупцияга каршы күрөшүү керек эле. Тилекке каршы ал кызмат абалын шалакылык менен аткарганы бүгүн байкалууда. Эмне үчүн өткөн иштер боюнча Өткүрбек жооп бербейт. Айрым маалыматтар боюнча бул эр кул оңой кутулуп кеттим деп ооз көптүрүп жүргөнү эмнеси? Турсунбай Бакир уулу: камчы экеним, жыландын куйругун басты. Эми башын сөзсүз жанчышы керек. Дары дармекти ташуу жаатына иш алып баргандардын баары жогорку кеңештин депутаттары же өкмөттө иштеп жаткандар экени өкүндүрөт. Мындай пикирин экс-депутат Турсунбай Бакир уулу Саясат KG маалымат порталына билдирди. Дары дармекти алып келип элге саткан бизнесмендердин уяты жоктугуна баарыбыз былтыр коронавирус карантини орнотулганда ынанып калдык. Бирок ага чейин да көз карандысыз өлкө болгонубуздан баштап дары дармектердин баасы эбегейсиз көтөрүлгөнүнө күбөбүз. Өзгөчө колунда жоктор жана эптеп тиричилигин өткөрүп жашап аткандар кыйналышты. Дары дармекти ташуу жаатында иш алып баргандардын баары жогорку кеңештин депутаттары жана өкмөттө иштеп жаткандар экени өкүндүрөт. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин фарм мафияны ачыктаганы тууралуу билдирүүсүнө чейин фармацевтик мафия эч кимди тоготпой кутуруп жаткан. Эми жыландын куйругун баскандан кийин Камчыбек эним сөзсүз жыландын башын жанчышы керек. Болбосо жылан өзүн чагып иш көрсөтөт. Дары дармектер эми сөзсүз арзандайт. Экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров Лондондогу баалуу металлдар рыногунун Лондон ассоциациясынын Кыргыз алтын ишканасынын ишенимдүү жеткирүүчү компаниялардын тизмесинен чыгарганы боюнча комментарий берди. 18 сентябрь күнү ассоциация мындан ары Кыргыз алтын афинаждык заводунун продукциясын албай турганы маалым болгон. Бул боюнча Жапаров төмөнкүлөргө токтолду. Баары болжолдонгон сценарий боюнча болот. Баалуу металлдар рыногунун Лондон ассоциациясынын чечими күтүлгөн иш болчу. Жокко чыгаруу убактылуу гана иш. Башкача айтканда, жакында калыбына келтирилиши мүмкүн экенин белгилеп кетким келет. Канадалыктар Кыргызстандын элине, республиканын экономикасына жана экологиясына келтирген зыян үчүн кечирим сурап, бардык жоготууларды кайтарып, тынч жол менен кетет деп эч ким күткөн эмес. Биздин ар бир ийгиликсиздигибизге сүйүнгөн жана табалаган кээ бир мекендештерибиздин позициясы түшүнүксүз болууда. Муну кыргыз элинде өздөн чыккан жат жаман, өзөктөн чыккан өрт жаман деп коет. Ал эле эмес, мен алар тараптан башка тоскоолдуктар жана кыйынчылыктар болушу мүмкүн экенин айта алам. Бул да алдын ала божомолдонууда, биз муну да эске алабыз. Адеп баштаганда эле биз алтыныбызды жеткирүүнүн жаңы каналдарынын үстүндө иштей баштаганбыз. Учурда да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Азырынча шарттар мурдагыдан начар болбойт деп айта алам. Ошондой эле Нью-Йорктун банкроттук иштер боюнча соту 15 сентябрда Центра Голд Инктин адвокаттарынын доо арызына Кумтөркени боюнча Кыргызстандын өкмөтүнө айыппул салуудан баш тартканында эстен чыгарбоо керек. Бул биздин туура жолдо бара жатканыбыздын дагы бир далили. Милиция алдамчылыкка шектелген жалгыз бой эне эмне үчүн камакка алынганын айтты. Асыл Талипова өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелүүдө. Келтирилген зыяндын жалпы суммасы $904,750 түзгөн. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Кечээ 1 октябрда анын адвокаты Канат Хасанов кардарын колдоо үчүн жалгыз пикетке чыгып, ал аял 6 баласы бар жалгыз бой эне экенин айтты. Адвокат милицияны мыйзамсыз аракеттерге айыптаган эле. Тергөөнүн версиясы боюнча 1981 жылы туулган Ысык Көл облусунун тургуну өзүн капиталдык курулуш компаниясынын негиздөөчүсү катары көрсөтүп, жарандардан акча алган.
Учурда 18 жабырлануучу аялдын үстүнөн арыз жазышкан. Келтирилген зыяндын суммасы аларга кайтарылган эмес. Кошумчалай кетсек, жабырлануучулар Талипованын мыйзамсыз аракеттери боюнча бир нече жолу ар кандай органдарга кайрылган. Ошондой эле милиция аял эмне үчүн камакка алынганын айтты. 28 сентябрда Талипованын катышуусу менен тергөө аракеттери болуп өткөн. Ал камакка алынган эмес. Ошондуктан ал тергөөчүдөн суранып кетип калган. Жыйынтыгында милиция шектөөнүн кайда экенин аныкташы керек болгон. Кийин кармалып, кылмыш жаза кодексинин 204 беренесинин 3-бөлүмү ири өлчөмдөгү алдамчылык боюнча шектүү катары убактылуу кармоочу жайга киргизилди. 30 сентябрда Октябрь райондук соту кармоону мыйзамдуу деп таап, 2 айга СИЗО 1-ге камакка алды деп кошумчалашты милициядан. Басма сөз кызматынан белгилегендей, Асыл Талипова буга чейин алдамчылык боюнча соттолгон.